Кыргызстан менен Австриянын окшош жактары жок эмес. Алсак эки өлкөдө тең эркин мамлекет, эркин эл деген түшүнүк калыптанган. Мындан башка Австрия саясатта дайыма бейтараптуулук менен айырмаланат. Орто кылымда тургузулган Хобур президент сарайында расмий жолугушууга баары даяр. Хайнц Фишер өзүнүн кесиптешин тоскону чыкты. Хан сарайды мотоцикл айдаган атайын бөлүк толуктады. Бул дагы расмий салтанаттын бир бөлүгү. Президенттер кол алышкан соң ардактуу кароол өлкө башчылары менен амандашты жана өз кезегинде аскер оркестри Кыргызстан менен Австриянын гимнин ойноодо. Ардактуу кароолду көрүп чыккан соң делегацияларды бири-бири менен тааныштыруу орун алды. Алмазбек Атамбаев жетектеген делегациянын курамы чоң. Өкмөт өкүлдөрүнөн тышкары ири компаниялардын өкүлдөрү дагы келишкен. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө ар кыл тармактардагы эки тараптуу кызматташтык жөнүндө сөз болду. Күтүлгөндөй эле экономика бул жолугушууларда эң көп талкууланган маселе. Кыргызстан менен Австриянын соода-экономикалык алакасы акыркы 2-3 жылда кыйла өстү. Бул көрүнүч 2 жыл мурдагы Австрия президентинин Кыргызстанга болгон расмий иш сапарынын жыйынтыгы. Жогорку деңгээлдеги мамилени жоготууга болбосун, эки тарап тең түшүнүүдө. Бул туурасында Алмазбек Атамбаев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Мне кажется, что Европанын 5 өлкөсү кыргыз делегациясын чакырды. Алар Кыргызстанда демократиялык светтик өлкө курулуп жатканына ишеништи. Мен ойлойм, Европа Кыргызстанга жүзүн бурат. Биз саясий жана экономикалык тармакта жакшы кызматташтыкты күтүп жатабыз. Ошондой эле өлкөбүзгө Европадан инвесторлор келет деген үмүтүбүз бар. Австрия маданияты биздин өлкө үчүн бөтөн эмес. Алсак Вена жазуучуларынын чыгармалары жана композиторлорунун музыкасын бізде орду бар. Буга карабай кызматташтыкка жаңы дем берүү үчүн эки өлкөгө 20 жылдан ашык убакыт керектелди. Кыргызстан демократияны колдогон парламенттик башкаруудагы эгемен өлкө. Демократия бул татаал. Андыктан биз мамлекеттин баштаган жолун колдойбуз. Бул кадамдын өзөктүү багыты бул коррупция менен күрөшүү жана адамдын укугун жогору баалоо. Украинадагы абал жымсалдап айтканда Орусия менен Европанын мамилесине залакасын тийгизди. Австриянын жалпыга маалымдоо каражаттары Алмазбек Атамбаев Орусия лидери Путин менен жакшы мамиледе экенин көрүп, аларга тил таап кызматташууда кеңешин берет деп ишенишет. Не секрет, я недавно встречался с Владимиром Владимировичем Путиным. Бизди Украинадагы чыңалуу тынчсыздандырат. Биз Орусия менен Евробиримдиктин алакасы жакшы болушун колдойбуз. Ар кандай соккулар, санкциялар менен эки тарап тең ут албайт. Жакында эле Путин менен Санкт-Петербургда жолуктум. Анда да биз Украина жана Молдовадагы ситуацияны сүйлөшпөй кое алган жокпуз. Мен ишеничтүү айта алам, бүгүнкү күндө Россия Европа менен кызматташтыкты калыптандырууга, Украинада тынчтыктын орношуна кызыктар. Бирок ал үчүн акыркы Минск келишиминин иштеши кажет. Биз 5 жыл мурун улут аралык чыңалууну көргөнбүз. Ошондуктан ишеничтүү айта алам. Маселени кимдир бирөө эмес, сүйлөшүү жана жалпы тил табышы менен чечсе болот. Последние минские договоренности и выполнены, хочу подчеркнуть, обеими сторонами. Австрия Кыргызстандагы демократия жолуна гана эмес, өлкөнүн Евразия экономикалык бирлигине киришин да колдойт. Австрия лидери мындай чечим Кыргызстан менен башка мамлекеттердин алакаларын бекемдөө максатына ишке ашышы керек деген пикирде. Австрия жетекчилиги менен жолугушуудан кийин президенттин байма-бай сүйлөшүүлөрү уланат. Бул сапар ал Австриянын бизнес коомчулугу менен жолугат. Кыргызстанда кайсыл тармакта бизнес жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр боло турганын айтып бермекчи. Бул Кыргыз тарыхындагы жогорку деңгээлдеги алгачкы сапар. Эки тараптын эми кызматташтыктын жаңы баракчасы ачылды деген көз караштар түз. Анткени Бишкек менен Вена мамлекетти жаңы деңгээлге бирдей көтөрүүгө кызыктар. Назира Ахмедова, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1 канал, Вена, Австрия.